Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Лондон BBC студиясында Акчолпон Койчиева элер алчына спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Президент Трамп анын Түндүк Кореялык лидер Ким Чен Ын менен болжонгон жолугушуусу болбой калышы толук мүмкүн деп эскертти. Камсыздандыруу дегенде кыргызстандыктар эмне деп түшүнөт? Эмне үчүн аны көп колдонушпайт? Атайы баяндама. Ливерпуль Европалык жеңиш үчүн күрөш алдында турганда биз клубдун жылдызы Мо Салахтын Египеттеги туулган айылына барып келдик. АКШнын мамлекеттик катчысы президент Дональд Трамп менен Ким Чен Ын ортосунда 12-июнда өтө турган тарыхый жолугушуу планга жараша өтөт деп тастыктады. Буга чейин жолугушуу болбой калат деген кооптонуулар айтылып жаткан. Ошону менен бирге Майк Помпео, эгер сүйлөшүүдө туура келишим сунушталбаса, АКШ Пхеньян менен компромисске барбастан саммиттен чыгып кетиши ыктымал деди. Түштүк Кореянын президенти Мун Чже Ын Вашингтонго келип, саммиттин иш тартибин талкууга алмак. Эми болсо саммитти кантип күчүндө калтыруу керектиги каралууда. Ким Чен Ын экөөбүз тең убакыт коротконду жакшы көрбөйбүз. Пландалган саммит болбой калышы мүмкүн. Балким саммит келечекте орун алат. Бирок ойлогондой 12-июнда болбой калышы мүмкүн. АКШ Түндүк Кореяны өзөктүк куралын такыр жок кылуусун жана өлкөнүн чыгышында жайгашкан ракета сынаган жайын жоюусун талап кылууда. Өзөктүк программасын жоюу тууралуу сүйлөшкөндөн кийин Ким Чен Ын июнда болчу саммиттен баш тартаарын айтып коркутту. Андан соң Ким Бейжиңге сапар алды. Трамп Кытай лидери Ким ЧенЫнга таасир этти деген ойдо. Президент Си Цзиньпин дүйнөлүк саясат аренасында ойногонду жакшы билет. Ал экөөнүн жолугушуусунан кийин Ким мырзанын мамилеси кескин өзгөрдү. Президент Мун Корея жарым аралында тынчтык орнотуу мүмкүнчүлүгүнө абдан кубанып жаткан. Бирок айрымдар түндүк элдешүүгө даяр деп Сеул эртелей айтып алган деген ойдо. Ошондой эле АКШ да Түндүк Кореянын белгилерин туура эмес түшүнүп алган болушу мүмкүн. Бирок саммитти уюштурган Майк Помпеонун ою башка. Ким мырза бул саммиттин өтүшүн суранган. Ага жооп кылып Трамп макулдугун берген. Саммит болчу жерди жана датасын аныктап жатканбыз. Саммитте кайсы суроолор талкууга алынары маселе болуп чыкты. Азырынча оптимисттик көз карашта турабыз. Түндүк Корея менен АКШнын биринчи тарыхый жолугушуусун белгилеп, атайын тыйын чыгарылган. Ал тыйын өтө эрте жасалганын же жоктугун убакыт көрсөтөт. Камсыздандыруу деген эмне экенин жакшы биле бербегендиктен кыргызстандыктар аны көп колдонушпайт. Кымбат деп ойлошот же ыгы жок деп эсептешет. Кызыгы өлкөдө адамдар өмүрүн эмес, биринчи кезекте үй мүлкүн камсыздандырууга шашат. Кыргызстанда камсыздандыруунун баасы канча? Кийинки баяндама ушул тууралуу. Камсыздандырууну Кыргызстанда көпчүлүк салыктын бир түрү катары кабылдап, ага ишенкиребей мамиле кылышат. Мындан улам өлкөдө камсыздандыруу маданияты анча өнүкпөй келет. Биздин Кыргызстандагы адамдар эч качан өздөрү келип камсыздандыруу кыла элек. Бул жанакы статистика боюнча көрүнүп турган личное страхование өздөрүн камсыздандыруу боюнча булар только муктаж болгон учурда гана башка өлкөгө чыгып атканда гана кылышат да. Эмне үчүн эле көп ишене беришпейт окшойт, көп түшүнүшпөйт, жакшы билишпейт түрлөрүн ошон үчүн. Бирок Ош базарындагы удаалаш өрттөр Бишкектеги айдоочулардын иш таштоосу камсыздандыруу керек нерсеби деген ойго салып, анын баасына кызыккандар болууда. Камсыздандыруу канчалык кымбат? $30,000 бир батирди камсыздандыруунун бир жылдык акысы $36 түзөт. $5,000 унаны камсыздандыруу үчүн бир жылга $130 төлөш керек. Адамдардын өздөрүн бөөдө кырсыктан камсыздандыруу үчүн бир жылдык төлөм акы киши башына $20 болот. Эми жалпы сумманы чыгарсак, бир батирдин, бир унанын жана бир кишинин камсыздандыруунун бир жылдык баасы $186 түзөт. Камсыздандырууга байланыштуу Кыргызстанга мүнөздүү да бир өзгөчөлүк бул адамдардын өз өмүрүнөн да өз үйүн баалуу эсептегенинде. Европада баары тескерисинче, ал жакта биринчи өзүн камсыздандырышат, анан кийин мүлкүн, машинанын. А бизде баалуу деп биринчи өмүр эмес, үй болуп саналып атпайбы.
Кыргызстанда камсыздандыруу тармагында 20 компания иш алып барат. 2018 жылдын 1 январына карата баардык камсыздандыруу уюмдарынын жалпы активи 3 миллион 500 миң сомду түздү. BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Түркиянын улуттук валютасы лиранын долларга карата наркы дагы түшүп кетти. Андыктан шайлоого саналуу апталар калганда экономикалык кризис курчуйт деген жоромолдор күч алды. Түркиянын экономика министри Нихат Зейбекчи валютаны колдоо үчүн финансы уюмдарын зарыл чараларды көрүүгө үндөдү. Лира 12 ай ичинде 30% наркын жоготту. Малайзиянын жаңы премьер-министри Махатир Мухаммад өлкөнүн тышкы карыздарын азайтуу максатында министрлердин маянасын 10%га кыскартаарын жар салды. Ал 1981 жылы адеп премьер-министр болгондо да ушундай кадамга барган. Махатир Мухаммад өзүнө чейинки премьердин убадаларын, анын ичинде Куала-Лумпур менен Сингапур ортосунда жогорку ылдамдыктагы темир жол куруу маселесин карап чыгаарын билдирди. Түндүк Корея макул болгондон кийин Түштүк Кореялык журналисттер Пунгери өзөктүк полигонунда иштин токтотулушуна күбө болуу үчүн жөнөп кетишти. Мурдаракта Пхеньян аларга виза берүүдөн баш тартып, Түндүктүн лидери жалпыга ачык болот деген иш-чарага Түштүк катышпай калабы деген кооптонуулар жаралган эле. Ливерпулдун күйөрмандары фараон деп эркелеткен Мухаммед Салах бул сезондо 44 гол киргизип клубдун чыныгы жылдызы болууда. Ал эми анын мекени Египетте. Мо Салах тууралуу эмне деп ойлошот? Ливерпуль Чемпиондор лигасында Реал Мадрид менен таймашканы жатат. Ал ортодо биздин кабарчылар Египетке барып, Мо тууралуу угуп келишти. Футбол жылдызы болууну кыялданган балдар. Мухаммед Салахтын туулган шаары Нагрикте жаш балдардын баары анын жолун жолдогусу келет. Салахтай футболчу болуу менин чоң кыялым. Мен аны абдан жакшы көрөм. Ушул балдар сыяктуу эле Салах алдына чоң максаттарды койгон карапайым египеттик бала болгон. Бирок анын спорт мугалими Салахтын спортко болгон талантын тез эле байкаган. Мухаммеддин бою кичинекей, бирок өтө шыктуу бала болчу. Ал сол буту менен ойногон оюнчу. Голду алыстан тээп киргизип, топту берүүдө ар кандай позицияны колдончу. Биз жылдыз болот деп күткөнбүз, бирок ал биз күткөндөн дагы атактуу болду. Эми ал Ливерпулдун футболкасын кийет. 25 жашында эле ал рекордтук сандагы гол киргизген үчүн Премьер лиганын алтын бут кийиминин ээси болду. Бирок анын мектептеги достору Салах ийгиликтүү болгонуна карабай, жөнөкөй бойдон калганын айтты. Ал ар дайым Египеттин футбол лигасына кошулууну, кийин сыртта ойноону кыялданчу. Салах бул жака кайтып келгенинде жылдыз экенин унутат. Ал жөн гана биздин дос, баарыбыз бирдейбиз. Мухаммед Салах туулуп өскөн жерине жылына бир жолу келет. Бирок ал дайыма бул жерде жүргөндөй. Себеби анын кайрымдуулук уюму бул жерге мектеп курдурууда. Ал эми бул базардагы Салахтын сүрөтү түшүрүлгөн сувенир саткан дүкөнчүнүн соодасы кызуу жүрүүдө. Бул жерде футбол күйөрманысызбы же жокпу, бул маанисиз. Баары Мо Салахтын күйөрмандары. Футбол темасын улантабыз. Арсеналдын башкы машыктыруучусу болуп дайындалган Унай Эмери оңой болбосо да Арсен Венгердин ордун толуктоого аракет кылам деп билдирди. Испаниялык Эмери буга чейин Пари Сен-Жермен клубун жетектеп, аны лига чемпиону кылгандан кийин келип отурат. Арсеналдын тарыхынын кезектеги доорун баштап жаткан Эмери бул кызматка бир добуштан шайланды. Аргентина командасынын дарбазачысы Сергио Ромеро дүйнөлүк чемпионатка катышпай турган болду. Манчестер Юнайтед ойногон Ромеро өлкөсү үчүн 94 кубок жеңип берген. 2014 жылкы Германия уткан чемпионаттын финалында дагы ойногон. Ал Аргентина командасына кирген, бирок тизесине операция жасатып, Орусияга барбай турган болууда. Жаңылыктардын соңунда Кытайдан алынган кадрларды көрө кетели. Мында жол ортосунда чоң чуңкур пайда болуп, ага 3 унаа түшүп кеткени тартылып калган. Окуя Жэжьянг провинциясында курулуш жайында болду. Буга чейин катуу жамгыр жааган экен. Ырас чуңкурдун тушунда адамдар жок болуп, эч ким жапа чеккен жок. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет барагыбызда турат. bbc-kyrgyz.com сайтына барыңыздар. Берүүнү алып барган мен Акчолпон Кочиева. Саламатта болуңуздар.